4 майда Ақтөбе шаарында толған. Ырчынын өз аты Дин Мухаммед, ата-энеси эркелетип Димаш дешкен дагы. Ал сахнага дал ушул ысым менен чыккан. Димаштын ата-энеси өнөр адамдары, энеси Светлана Айтбаева Ақтөбөдөгү облустук филармонияда эмгектенет. Атасы Канат Айтбаев ушул эле облустун маданият башкармалыгын жетектеп, Жибек музыкалык ансамблин дардаган. Учурда Димаштын продюсери. Ырчынын өзүнөн кийин Равшан аттуу карындашы жана Аблимансур аттуу энеси бар. Димаш чоң ата жана чоң энесинин колунда тарбияланган. Димашты 5 жашында фортепианого алып барышат. Анын ошол кезде эле өнү жана угуу жөндөмү башка балдардан айырмаланып турганы айтылат. 6 жашында Айланайын аймактык конкурсун жеңип алат. 10 жашында казак элдик ырларын аткара баштаган. Бала чагы жана мүнөзү. Димаш өтө эрке, беттегенинен бербеген өжөр, оюна эмне туура келсе ошону жасаган бала болуп чоңойгон. Апасы азырдагы уулун сыр жашырбаган, ачык мүнөз деп сыпаттайт. Мектепте жакшы окуган, чыгармачылыктан тышкары сууда сүзүү менен таэквондого барган. Футбол ойноп колун чыгарып алган учурлар дагы болгон. Апасы уулумдун тушоосун кыргыз эли кескен. Гран-при менен Димаш Кудайбергенов сыйланат. Аплодисменты, Холжалар, Казакстан, Гран-при Димаш Кудайбергенов. Димаш 16 жаштан тарта эл аралык сынактарга катышып баштайт. 2012 жылы Украинадагы чыгыш базары конкурсун, ал эми 2013 жылы Кыргызстанда тагыраагы ысык көлдө өткөн Make in Asia сынагын утуп алат. Ырчынын энеси Светлана Айтбаева мурда жергиликтүү гезиттердин бирине маек куруп жатып, уулунун чыгармачылык тушоосу кыргыз жерине кесилгендигин айтып, ыраазычылык билдирет. Уулум 2013 жылы ысык көлдө өткөн Make in Asia сынагына катышканда жанында 10 күндөн ашуун жүргөнбүз. Кыргыз калкын бурдуш, кандаш эл катары өтө жакшы көрөм. Тоңулубуз Димаштын чыгармачылык тушоосун кесип, жолун ачып берген кыргыз эли, кыргыз кайрыктарын дагы жакшы көрөм деген Айтбаева. Ал ошондой эле Димаш Бишкектеги Кыргыз улуттук консерваториясына тапшырууну каалаганын, бирок үй бүлөсү Казак улуттук искусство университетине тапшыртып койгонун кошумчалаган. Опера ырчысы болуудан баш тарткан. 2016 жылы Казакстан мамлекеттик опера жана балет театрынын жетекчиси Талобек Алипбиев Димаштын үнүнө кызыгып иштөөгө чакырат. Мындай сунушту искусство университетинин ректору Айман Мусаходжаева да берет. Бирок Димаш операдан баш тартып, поп музыканы тандаган. Ал кубаттуу үнүн ар кандай жанрда сынап көргүсү келген. Атак даңк Кытайдагы күйөрмандар. Димаш 2015-2016 жылдары бир катар республикалык жана эл аралык сынактарга катышып, күйөрмандарынын саны калыңдай баштайт. 2017 жылы Кытайда өткөн I Am Singer шоусунда 2-нчи орунду алышы атагын чыгарат. Таланты миңдеген адамдын оозуна алынып, бийик үнүнө сугарышат. Ага көп өтпөй кытайлык Top Chinese Music Awards сыйлыгынын Азиядагы эң белгилүү ырчы номинациясын беришкен. Бул Грэмми сыйлыгына тете деп айтылат. 6 тилде ырдайт. Димаштын тембры, лирикалык тенор, үнүнүн диапазону 6 октава экендиги айтылат. Димаш өз ырларынын автору. Музыкаларында белгилүү казак акын жазуучулардын чыгармаларындагы саптар бар. Ошондой эле дүйнөлүк жылдыздардын ырын кайрадан ырдап чыгып, белгилүүлүгүн арттырган. Ал казак, украин, англис, итальян, кытай жана француз тилдеринде ырдап келет. Аншлаг менен өткөн чоң концерттер. 2017 жылы Астана шаарындагы Экспо 2017 алкагындагы биринчи рет ири деңгээлдеги жыйган концертин берген. Анын бул бастап аталышындагы концертине 30 миңдей көрүүчү келген. Ошондой эле 2019 жылдын 22 мартында Кремлде 2-нчи концерт өтүп, ага дүйнөнүн 56 мамлекеттен 6 миңден ашык күйөрманы келген. Димаш түрдүү тилде ырдап, күйөрмандарын таң калтырган. Суктанткан келбети жана башка иштери. Димаш дүйнөнүн эң сымбаттуу мырзасы намын алган. 2017-2018 жылдары көптөгөн актер, спортчулардан ашып өтүп, ааламдагы керишимдүү 100 эркектин арасынан 76 жана 90-орунга татыган. Ошондой эле бир канча журналдар аны биринчи бетине алып чыккан. Маданий долбоорлорго,
кайрымдуулук концерттерине калбай катышып келет. Аны достук элчиси дешет. Кызматы Казакстан менен Кытайдын жана Казакстан менен Россиянын маданий байланыштарын бекемдөө болуп саналат. Жаш аткаруучу таасирленген таланттары Майкл Джексон, Эрмек Серкебаев, Селин Дион, Лара Фабиан, Лучана Паваротти экендигин айтып келет. Каранын көрсөтпөгөн сүйүктүүсү. Димаш дагы башка белгилүү адамдардай бакыт тынчтыкты сүйөт деген принципти карманып келет. Анткени менен 2017 жылы кытайлык басылмалар бир нече ирет сүйүктүүсү бар экендигин жазганы казакстандык маалымат агенттиктеринде айтылат. Атүгүл Димашты жандап жүргөн кыздын сүрөтүн дагы чыгарышкан. Анда ырчы менен сүйүктүүсүнүн кучакташкан эркелешкен ирмемдерин көрүүгө болот. Көп өтпөй кыздын социалдык тармактагы сүрөттөрүнүн бардыгы өчүрүлгөн. Ошол убактан бери Димаш жеке жашоосун сыр тутат деп айтылат.